Nooruz жаздын келишин кабарлаган жана кылымдар бою чыгыш элдеринин кеңири белгилене турган майрамы. 2022-жылдын 26-мартында Түркия өлкөсүнүн Анталия шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган. Жаз майрамы Nooruz аттуу чоң программадагы майрамды кече болуп өттү. Майрам Анталиянын Конуалты районунун Олбия аянтында мэр Мухитдин Бөжектин жетекчилигинин астында алгач майрамдык жүрүш, андан соң жарманке жана концерттик программадагы. Nooruz майрамында ойнолчу оюндар менен коштолуп, түрктөрдүн тамагы кешкек жана ширендиктери жалпыга таратылып, ыр бийлер менен өттү. Аталган майрамга бир гана Түркия өлкөсү эмес, эзелтеде Nooruz майрамын белгилеп келген казак, уйгур, өзбек, Иран, Азербайжан жана башка улуттардын өкүлдөрү да майрамдык концерттик программаларын көрсөтүштү. Анын арасында кыргызстандык мекендештерден түзүлгөн коомдук уюмдар жана фольклордук топтун башында турган кыргыз эли коомунун төрагасы Гүлен Тараз жана Айдай Орунтаева жетектеген ырчы бийчилер да майрамдык программалары менен чыгышты. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Türk dünyamızın çeşitli coğrafyasında aramızda bulunan sevgili vatandaşlarımız, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Antalya'dan selamlar. Bardığınızlarda bugünkü bayram, Navruz bayramımız men kutluktayım. Efendim Antalya Yörükler Derneği Yörük Ateşi grubuna tekrar bir kocaman alkış rica ediyorum. Navruz bayramlarının bayramlarında densoluk, bakvat jaşı, bardık, biylik, jaşı kalayız. Kırgızstan'a salam aytабыз. Hurmatlı mekendeşler, Türkiye'nin Antalya şehrinde bugünkü 21. Nooruz bayramımız kutlu olsun. Kırgız elime tinçlik olsun, kampağızda dan olsun, üy bilesin, tımak bolup, ardayım Kırgızstan'ı sönüp össün. Yaşasın Kırgızstan! Nooruz geldi, tınçlık menen, ır menen, jeteleşip жазgı jumşak, jel menen, ырыскыны алып келип элиме, кут төгүлүп агып турат жергеме. Ардактуу коноктор, жалпы түрк дүйнөсү Nooruz майрамыңыздар кутlu olsun. Бул жакта коомдун элдери үстүндө кызматта жүрөбүз. Ошондой эле көргөзмөдө кыргыздын улуттук тамак аштарын, сүмөлөк, боорсок жана чүйгүн тамактарын жалпыга таам таттырышты. Мадина Жапарова, Гүлдисте Капарова, Супара каналы, Түркия өлкөсү, Анталия шаары, 26 март 2022 жыл.